Мериндүү жана ырайымдуу жаратуучунун аты менен. Урматтуу эли журт. Чындыгында бул маселе жөнүндө ойлонбогон эркектин эркектигинде шубка бар. Илгери биздин кыздарыбыздын, балким бизден мурдагы муундарда болгондур, бул маселе көйнөгү 1 сантиметрге кыскарганда эли журттун менминдеген эркектери айгай салып кыйкырып чыгыш керек эле. Болбоду ушул нерсе. Натыйжада бүгүн биздин кыздарыбыз жер шарынын дээрлик бүт мамлекеттеринде тейлөөчү болуп жүргөндүгү жалган эмес. Албетте буга намыстанган кээ бир уулдар аларды кармаган жерде насыйкат кылып, балким кээ бир жерде катуу колду кылып коюп жаткандыр. Бул реалдуулук. Биздин намысыбызды четте жүргөн кыздарыбыз ойлогон жок. Аларды чыгарып аткан ата-энеси да ойлогон жок. Менин кызым четке чыгып кетип атат. Жана ал кыз мага жөнөткөн $500 үчүн эмне күндү көрөт деп ойлогон ата-эне жок. Чындыгында бул оор проблема. Бизде төрөй турган кыздардын баары чыгып кетти. Бул да жерге кирсин, бетти жаптык, мейли, чыдадык. Эми эркектердин эрге тийип аткандыгына ким дагы бир жолу ким чыдап отурат? Жер астындагы бакайлар, манастар, ормондор, шабдандар көрүндө одарылып аткан жокпу? Кыргыздын эркектери эрге тийип жатат. Буга жер үстүндө жүргөн Мыктыбек, Чубак, дагы башкалардын бардыгы кантип басып жүрөт, могу бет каякта билбейм. Мен бизден өйдөлөрү жөнүндө сөз кылган жокмун. Демократия болмоктон эмне болгондо да кыргыздын эркектеринин эрге тийип жаткандыгы биз кантип жашап жатабыз билбейм. Мен да силердей эле ойлонгум да келбейт. Биз Кыргызстанды көтөрүшүбүз керек, көтөрүп алып каяка барабыз билбейм. Эркектер üzerге тийип атса. Чакында мыйзамдар кабыл алынышы мүмкүн. Мечитке келсе нике кыйып койгула экөөсүнө деп. Албетте сурашат. Кимиң ери, кимиң аялга, сен эрисиң, мен бокул. Сен билесиң да эриң алдында милдеттер, сен билесиң эриң алдында милдеттер. Экөөсүнө балким нике кыйылып кое турган мыйзамдар чыгышы мүмкүн. Бүгүн биз бул маселеге психологиябызды өзгөртүшүбүз керек. Европа, Америка, Батыш, дагы билбейм кайсылары. Ай, Меркурий, Сатурндагылардын бардыгы өздөрүндөгү эркектер эмне болсо боло берсин. Бирок биздин элде мындай жат көрүнүш. Балким биз ушуну түшүнгөн акыркы муун болуп жүрбөйлү. Муну өтө коркунучтуу. Балким ушуну түшүнгөн биз акыркы муун болуп жүрбөйлү. Менден тараган, мен 5 убак намаз окуган Мыктыбекмин, менден тарагандардын ичинде Кудай көрсөтпөсүн, балким мен көрдө жатканда кимдир бирөө, мен неберелери, чеберлеримден бирөөсү эрге тийип жүрбөсүн, эркек болуп туруп. Кандай болду? Кыяматта Мыктыбектин абалы. Раббысынын алдында жекеме-жеке турганда Мыктыбек 5 убак намазын мактанайын деп туруп артын ушундай караса, артында голубойлор турган болсо, менден тараган. Кандай болду акыбалы Мыктыбектин? Муну ар бир эркек ойлонуш керек. Халалды адал дейиш, сакалды узун кыска коюш, хиджабты орош оробош, мектеп формасы, троллейбус, трамвай, Кытай, ГЭС, суу куруп калды. Мунун бардыгы болбогон маселе эркектердин эрге тийип атканынын алдында. Муну дагы бир жолу айтам. Бул мен эркекмин деген ордунан туруп ойлоно турган маселе. Кудай биз сактасын.